Мына азыр эле сизге суроо түшүп атат. Мына Нурлан Алиев деген көрөрманыбыз Садык Шерге Текебаевдин канчалык таасири бар деген суроо бар. Андан мурда Бакыт Турдуманбетов деген айтты. Садык Шернияз, азыр мен чогултуп айтып коеюн. Садык Шернияз Өмүрбек Текебаев чыкпай калды, ошонун ордуна баягы дос секретарь катары чыгып атабы деген суроолорду берип атат. Мүмкүн андай сөздү айтып берсек, анда качып кеткен президенттин дагы таасири Садыр Жапаровго тийип атат десек да болобу? Жакын жүргөндө. Кандай сөз бул? Текебаевдин таасири азыр бүтүндөй Кыргызстанга тийип атат. Текебаевдин таасири бүгүн Садыр Жапаров менен Ташиевке да тийип атат. Садыр Жапаров менен Ташиев кечинде түн жамынып Текебаевден консультация алып жатат. Аны кандай карайбыз анда? Алар да Текебаевдин проектисиби? Алар да Текебаевдин кишисиби? Текебаев бул бизде каалайбызбы, каалабайбызбы, бул саясий чоң күч. Аны мен да билем, аны эл да билет, аны ошол эле Садыр Жапаров менен Ташиев да билет. Ошон үчүн чакырып консультация алып аткан чыгар да. Текебаевдин таасири азыр бүтүндөй Кыргызстанга Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке да тийип атканын экс-депутат Садык Шернияз социалдык тармактардан билдирди. Садыр Жапаров менен Ташиев кечинде түн жамынып Текебаевден консультация алып жатат. Аны кандай карайбыз? Алар дагы Текебаевдин кишисиби? Текебаев бул каалайбызбы, каалабайбызбы? Бизде чоң саясий күч. Аны мен да билем, аны эл да билет. Ошол эле Жапаров менен Ташиев да билет деп айтты Садык Шернияз өз сөзүндө. Булак элдик медиа. Кыргызстанга бүгүн Өзбекстандан коронавируска каршы күрөшүү боюнча дары жана медициналык каражаттардан турган жардам келип түштү. Жүктүү вице-премьер Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кабыл алды. Ал жерде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мырзахидов болду. Кыргыз өкмөтүнүн атынан вице-премьер Эльвира Сурабалдиева өзбек тарапка COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча чаралардын алкагында көрсөтүлгөн көмөк үчүн ыраазычылык билдирген. Бул коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө багытталган алгачкы гуманитардык жардам эмес. Белгилей кетсек, кыйынчылык учурда Өзбекстан тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо өз учурунда берилген. Бул биздин өлкөлөр ортосундагы чыныгы бир туугандык мамилелердин көрсөткүчү болуп саналат деген Сурабалдиева. Айыл чарбасындагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү үчүн WhatsApp номери иштей баштады. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Facebook'тагы баракчасына жазды. 0555 43 33 00 WhatsApp номуруна коррупциялык көрүнүштөрдү тастыктаган сүрөт, видео жиберсе болот. Тилек Токтогазиев Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп 22 октябрда дайындалган. Булак Марал ФМ. Өлкө аймагында коронавирус менен пневмониядан дагы 439 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Алар Бишкек шаарында 104, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 53, Ош облусунда 39, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 42, Жалал Абад облусунда 83, Баткен облусунда 84 адам. Республикалык ыкчам штабтын бүгүн 16 ноябрдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы 57.760 адам коронавирус менен пневмониядан айыкты. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 20 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 2 медкызматкер кызыл зонада жуктурган. Баткен облусунда 2, Бишкек шаарында 7, Чүй облусунда 3, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 4, Талас облусунда 3. Ал эми бир суткада стационардан 3, үй карантининен 6 медкызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3735 учур катталды. Алардын ичинен 3499 медкызматкер сакайды. Соңку бир сутканын ичинде COVID-19 илдетинин кесепетинен дагы 4 адам каза болду. Алардын ичинен 2 Бишкек шаарында, 2 Талас облусунда дарыланып жаткан. Республикалык ыкчам штабтын бүгүн 16 ноябрдагы маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 1203 адам коронавирус менен пневмониянын кесепетинен көз жумду.
Мурунку ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке окшош адамды 15 ноябрда Москва шаарында Орусиянын полиция кызматкерлеринин күнүнө арналган майрамдык концертте байкап калышкан. Бул тууралуу социалдык тармактарда маалыматтар тарап жатат. Жунушалиевдин сол жагында отурган аял жубайы экенин айтышууда. Айрым маалыматтарга караганда бул концерт 2019 болгон. Ноябрь айынын башында Садыр Жапаров Баткен облустун тургундары менен жолугушууда. УКМКнын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаев жана мурунку ички иштер министри Кашкар Жунушалиев изделип жаткандыгын айткан. Булак Марал ФМ. Ырчын Нилия Нуркулованын апасы каза болду. Маалым болгондой, Нилиянын апасы кече 15 ноябрда пневмония илдетинен көз жумган. Буга чейин ырчы апасы коронавирус менен ооруп, оор абалда ооруканада жатканын айткан. Апаңдын ден соолугу, абалы кандай болуп калды деп тынчсызданып, жакшы тилектерди жазып сураганыңыздарды окуп, аябай ыраазы болдум. Рахмат. Бирок апамдын абалы азыр өтө оор. Алланын райымы, мээрими менен буйруса бардыгы жакшы болот деген үмүтүм бар. Силерден болгон суранычым, алакан жайып апама дуа кылып коюңуздарды өтүнөм. Эч ким оорубасын. Силерге дагы бир жолу рахмат. Буйруса бардыгы жакшы болот деп Инстаграм тармактагы баракчасына жазган. Булак элдик медиа. Бириккен Улуттар уюмунун алдында дүйнө жүзү боюнча 135тен ашуун партия жана уюмдун башын бириктирген эл аралык бирикме Социалистик интернационал уюмунун башкы катчысы Луис Аяла кайрылуу жасап, Алмазбек Атамбаевди түрмөдөн бошотууну суранды. Бул тууралуу Социал-демократтар партиясы кабарлады. Кыргызстандын мурунку президенти жана дүйнөгө таанымал саясий ишмердин абактан бошотулушу жакшы ишарат жана эл аралык коомчулукка Кыргызстанда жашоо өз нугуна түшүп жаткандыгы жөнүндө белги болмок деп айтылат Социалистик интернационалдын билдирүүсүндө. Уюм Алмазбек Атамбаев өлкө ичиндеги элдеши үчүн чоң активге айланат деген ишенимин билдирген. Социалистик интернационал буунун алдындагы 1864-жылдан бери өзүнүн тарыхын жетектеген жана дүйнөдөгү башкаруучу жана оппозициялык социал-демократиялык, социалистик жана жумушчу партияларды бириктирген уюм. Буунун учурдагы башчысы Антонио Гутерриш 1999-2005 жылдары Социалистик интернационал уюмун жетектеген. Булак Марал ФМ. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Өзбекстан курама командасы менен 2 беттеш өткөрөт. Кыргызстандын футбол биримдигинин басма сөз кызматы билдиргендей, оюндар 17 жана 20 ноябрда Ташкент шаарында өтөт. 17 ноябрда боло турган биринчи оюн жолдоштук мелдештин алкагында өтөт. Ага Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын курама командалары катышат. 17 ноябрь Кыргызстан, Өзбекстан, 18 ноябрь Кыргызстан, Тажикстан, 20 ноябрь Кыргызстан, Өзбекстан. Экинчи оюн турнир аяктагандан кийин 20 ноябрда өтөт. Булак Марал ФМ. Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы онлайн сабакка кирбей жүргөндөрдү таап, кармап жаткандыктарын билдиришти. 11 ноябрда райондук прокуратура 1-май рай акимчилигине онлайн сабакка кирбей жүргөн балдарды таап, кармоо боюнча биргелешкен иш-чараларды жүргүзүүнү сунуштаган кат жөнөткөн. Көзөмөл органы Кыргыз Республикасындагы мыйзам бузуулардын алдын алуу жөнүндөгү мыйзамга ылайык органдар менен билим берүү системасындагы окуу жайлар, сабактан качып жүргөн өспүрүмдөрдү окууга тартуу боюнча чараларды көрүшү керектигин айтты. Прокуратура бул демилге окуу процессинен четтеп калган мектеп окуучуларын табууга, алардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, жашы жетелектердин көзөмөлсүз калуусунун алдын алуу үчүн жасалып жаткандыгын билдирди. Булак Спутник Кейжи. Бишкек шаарында жасалма номурлуу унаа айдап жүргөн айдоочу кармалды. Милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кайгылчулар 14 ноябрда саат 21:00 чамасында Толстой менен 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унааны жол эрежесин бузган үчүн токтотушкан. Текшерүү учурунда 2001-жылы туулган жаран өзүнүн унаасынын мыйзамдуу номурун катып, башка жасалма номурду пайдаланып жүргөнү аныкталды. Автоунаа айып короого токтотулуп, айдоочуну Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүп беришкен. Булак Баракелди. Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңеши ЭИП өлкөлөрүндө Булгары жана бут кийим өнөр жайын колдоо боюнча чечим кабыл алды.
Анда Евразия экономикалык комиссиянын кеңеши бир катар химиялык өнөр жай товарлары боюнча бажы төлөмүн алып салуу токтомун чыгарганы айтылат. Атап айтканда мындан ары эфирдик спирт, таниндер жана биринчи формадагы полиурентандарга бажы төлөмү алынбайт. Мурдараак ки коллегиясы буйок, лактарга, булгары жасоого ылайыкталган даяр суу пигменттери жана булгары бут кийим өнөр жай үчүн колдонулган каражаттарга бажы коюмун азайткан деп айтылат маалыматта. Аталган чаралар тери, булгары буюмдарын жана бут кийим өндүрүүчүлөрдү колдоого багытталганы кабарланды. Евразия экономикалык комиссиянын кеңешинин чечими расмий жарыялангандан 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Булак Спутник Кежи. Россиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын 31 жаштагы жараны башкарып бара жаткан Kia Rio унаасына ок атылды. Бул тууралуу россиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Окуя 14 ноябрда күндүз болжол менен саат 11:00 чамасында болгон. Айдоочулардын ортосунда чыр чыгып, алардын бири Газель унаасынын айдоочусу Kia Rio унаасына 4 жолу ок аткан. Полиция кызматкерлери 1 сааттан кийин бейбаш айдоочуну колго түшүрүшкөн. Ал Азербайжандын жараны экени белгилүү болду. Анын жанынан травматикалык тапанча табылган. Аталган факт боюнча ээн баштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Булак Баракелди.